Сиз Өткүрбек Асылбекович, мына Жалал Абад областынын прокурору болуп иштеп турдуңуз. Жакшы иштедиңиз, маалыматыңыз бар. Мен ошол областтын базасында кайсыл айыл өкмөт башчысы же архитектор же кандайдыр бир тиешеси бар жетекчи жер мыйзамдарын бузуу боюнча жоопко тартылды. Мага маалымат келген комитет төрагасы болуп турганда сиздин колуңуз менен кенен аябай жакшы ошол эле Сузак айыл өкмөтү боюнча, Таш булак, Атабеков, База Коргон айыл өкмөттөрү боюнча азыр барбы көрүлгөн чаралар боюнча? Ушундай мисал барбы же мынча гектар кайтарылды, мынча сомдук бул тигил айыл өкмөткө же жетекчиге чара көрүлдү деген? Азыр канча айыл өкмөтү тартылган боюнча менде маалыматым жок. Жалал Абад облусу боюнча болуп атат да, Нурлан Сапарович, да? Мен бир эле областтын базасында сурап атам, сиз иштеп келгенсиз ошол жерде. Жалал Абад облусу боюнча. Ал жерде Жалал Абад облусу боюнча сиз айткандай айыл өкмөттөрү тартылган. Акыры ал жерден жанагы бүгүнкү күндө каралып жатат. Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп турган, кийин депутат, жогорку кеңеш депутаты бүгүнкү күндө ал жерде бир 20 чакты адам жоопко тартылып, сотто Сузак райондук сотуна каралып атат. Анан кийин дагы сиз айткан айыл өкмөттөрүн жоопкерчиликке тартылган. Өткүрбек Асылбекович, эмне үчүн мен муну айтып атам? Мамлекеттин негизги байлыгы бул жер. Жерди каалагандай оңго солго бере берсек, мына жакында трансформация болот экен, мыйзам кабылданат экен. Коркпой ала бергиле, мыйзамдаштырылат дегенде мындай адаштырууга алып барган дагы учурлар жок эмес да, сиз жакшы билесиз. Ошондуктан жер маселесин бузган ким гана болбосун, жоопкерчилик тартыш керек да.